Сыдырым соғып салқын жел, суйқайып сұлу таң атты. Атыр жел бетті аймалап, алатоо башын саймалап, алтын күн нұрын таратты. Саламаттарбы Кутмандуу телекөрүүчүлөр, Кутмандуу таңыңыздар менен. Кыргыз жерибиздин улуулугун, сулуулугун, кооздугун даңазалап, кыргыз элибиздин каада салтын, үрп-адатын, нарык насилин, жашоосун, турмушун, сүйүнүчүн, кубанычын, кайгысын, махабатын ыр күйгө айландырган нечендеген залкар таланттарыбыз өттү. Мына ошол залкар таланттарыбыздын урпагын улап, биздин уучубуз кура эмес экен. Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Бүзейнеп Умурзакова атындагы музыкалык мектебинин комузчулар ансамблі жана ошол комузчулар ансамблин жетектеген бизде Абдилаева Венера эжекебиз. Кош келипсиздер. Немесе эжеке ушул өзүңүздөр жөнүндө бир жакшынакай маалымат берип кетсеңиздер. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз ушул Баткен телеканалына чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул телеканалга ушул өзүмдүн аркамдан үйрөтүп келаткан шакирттеримди алып келдим. Биз Кадамжай жергесинден музыкалык окуу жайдын комуз бөлүмүндөгү окуучуларды бүгүнкү ушул Баткен телевидениясына өзүбүздүн ушул өнөрлөрүбүздү көргөзгөнү келип отурабыз. Ушул өзүм шакирттеримди ушул Баткен телеканалы аркылуу өз өнөрлөрүнү сиздерге ушул элге тартуулаган келип отурабыз. Ушул өнөрлөрүнө барыңыздар, күбө болуңуздар. Анда эмесе биз эң алгач эле ошол биздин комузчулар ансамблинин даярдап келген чыгармаларынын эң алгачкысы Атай Огонбаевдин Кыз кербез күүсүн менен баштамакчыбыз. Өздөрүнүн кыялданып турган кербезиндеги Кыз кербез деген күүсүн чертип беришмекчи. Ой, баракелде, кандай сонун. Өзүңдүн кыздарыңа жаратылыштын койнунда комузду черткизип коюп рахат алган эң бир сонун экен. Барыңыздарга биз да ушундай жакшы маанай тартуулады деп ойлоймун. Андыктан дагы бир рет Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Баткен медиа борборунун өзүнүн атайын YouTube'да каналы бар. Андыктан биздин каналга катталыңыздар. Жакшы комментарийлерге бизде сыйлыктар уюштурулган. Сиздер да сыйлыктан курук калбаңыздар демекчибиз. Анда эмесе кайрадан эле ушул кыздарыбызга дагы ыр кезегин бергим келип турат. Биздин Баткен районунан чыккан, Баткендин таланты композитору десек дагы болот. Апаз Жайнаковдун обонуна таандык, Түмөлбай Байзаковдун сөзүнө таандык Кыргыз жери деген ырыбызды мына ушул биздин кыздар да даярданып келишкен экен. Анда эмесе сиздердин назарыңызда Кыргыз жери.
Үч буруу жалгызтек үч кыл комуз чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Опоңой көргөн көзгө жөпчүнөкөй, бирок да айтып бүткүс өнөр болгус дегендей, мына өзүңүздөр көрүп тургандай биздин кыздарыбыз кандай сонун комузду чертип жатканы бул баардыгыбызды кубандырат эмеспи? Андыктан мен кайрадан эле ушул кыздарга дагы бир суроо бергим келип турат. Кыздар, бул комузду черткенди өзүңөр каалап келдиңерби же ата энеңердин суранышы боюнча аларды мажбурлап алып келиштиби же ушундай ар кимде ар түрдүү тарых болот эмеспи? Мен биринчи келгенде комуздун сырларын билбей чыгып кеткен элем. Анан кийин өзүм кайра келип, азыр бардыгыдан биринчисине кетип аткан учурум. Кичинелигиден бери музыкальный школага кызыгат элем. Кызыккандан кийин менин ата энемдер көрдү дагы, мага комуз алып берген. Кийинки күнү биз комузга келип жазылып, азыртан бери биз чертип атабыз. Уже комуз боюнча биз көп жерге барып келдик, концерттерге чыгып атабыз. Мен комузга чоң энемдин жардамы менен киргенмин. Ал мени биринчи фортепиано иримине алып келгенде, ал жерде место жок болуп, мени комузга киргизишкен. Андан кийин мен кызыкпай жүрүп, азыр Венера эжеке менен сырларды бөлүшүп, аны менен сүйлөшкөндөн кийин мен комузга өтө кызыгып калдым жана аны ташабайм. Мен комузга өзүмдүн каалоом менен келгем. Кичинемден бери кызыгат элем жана ошентип менин апам комуз иримини кружокту таап жана мени ошентип киргизген. Азыркы күндө да жакшы билим алып жатам жана комузда окуган мага жагат. Азаматсыңар кыздар, эч качан мына ушул өнөрүңөрдү таштабагыла демекчибиз. Силерди көрүп отурган биздин жаш муун келечектеги талпынып турган комуз үйрөнгүсү келген жаштарга да мен сабак болот деген ойдомун. Андыктан мына ушул биздин кыздарга окшоп комуз үйрөнгөнгө аракет жасашыңыздарды тилейбиз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле биздин кыздар Нурак Абдырахмановдун Алтын балалык аттуу күүсүн чертип беришмекчи. Комузду мыкты чапкан чеберлер мыкты комузчунун учар канаты деп коет да. Мына ушул өзүңөрдүн колуңарда кармап жүргөн комузуңарды эч качан бирөөгө карматпастан дайыма этияттык менен кармап менен коргоп жүрүшүңөр керек да. Мына ушул биздин Токтогул, Сатылганов, Ыбырай Тумановдор эч качан комуздун бирөөгө карматчу эмес экен да. Анткени алардын комуздун үнү чыкканда ушунчалык бир башкача добуш берилет эле дейт да. Ошол сыңарындай силер дагы мына ушинтип өзүңөрдүн комузуңарды этият кылгыла. Эң мыкты комуз ушул өрүктөн деп коет да. Силердин комуздарыңарды тандоодо
ким алып берди, кантип алдыңар, же өзүңөр бирөөгө бир мыкты устага чаптырасыңарбы деген суроо бергим келип атат да. ооба, бул комуз тандоодо биздин өзүбүздүн эле ушул Кызыл булак жергесинде Орозали деген уста бар. Ошол жерден алышат, баардыгын комуз өрүк комуздан алышат. Өрүк комуз пышык да келет, андан кийин үнү да ушундай кооз жакшы чыккандыктан ошол Орозали устадан алышат. Баарына ошол жерди сунуштап, ошол окуучуларыма дагы ошол жерден алдыртканга аракет кылам. Кылымдан кылым санап көксөй көстөгөй, жыргалды биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй демекчи. Анда эмесе кайрадан эле биздин ушул комузчулардын аткаруусунда жолуккан кандай жакшы деген ырды тартуулашмакчы. Азаматсыңар кыздар, өнөрүңөргө береке, сонунчу чыгарма болду. Мен кайрадан эле ушул биздин татынакай болгон комузчу кыздарыбызды тарбиялап таалим берип келаткан Венера эжекеге суроо бергим келип турат. Анткени бул эжекени Венера Абдиллаева деген бул Баткен жергесинин эстрада жылдызы катары таанылып жүрөт. Ошондой эле колунда комуз ойнотуп канчалаган ырларды элге тартуулап келген мезгили. Андыктан сизге кайрадан суроодай, ушул чыгармачылыкта кандай болуп жатат, репертуарлар кандай болуп атат азыркы күндө, өзүңүз жөнүндө сүйлөп кетсеңиз. Рахмат. Мен ушул чыгармачылык жакты көбүнчө басымды ушул шакирттерди чыгаруу менен элекмин азырынча. Анан колдон келишинче ушул Баткен областы боюнча көптөгөн майрамдык кечелерге, өзүбүздүн райондук кечелерге дагы өзүмдүн чыгармачылыгымды тартуулап, ошол жерлерге барып көптөгөн ырларды ырдап жүрөм. Мындан ары келечегим ушул өзүмдүн аркамдан ушундай жакшынакай шакирттерди чыгарып, чоң менден да өткөн чоң ырчылар болуп чыксын, комузчулар болуп чыксын деген демекчи. Андан кийин азыр өзүмдүн чыгармачылыгым мындан ары дагы көптөгөн ырлар жаздырып атабыз, ырлар боюнча. Анан ушундай Баткен элине, кыргыз элине кызмат кылып, өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды алдыга жүргүзүү. Анда эмесе кайрадан биздин кыздар сиздерге элдик күү желпиме аттуу күүдү чертип беришмекчи.
кызыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрлөнткөн, ак чебектей буралып, балапандай теңөскөн биздин бүгүнкү сулуу кыздар-ай, силердин бүгүнкү келечектеги алдыдагы койгон максаттарыңар кайсы кесипти тандап жүрөсүңөр, ушулар жөнүндө кичине азын-аулак маек курсак дейм да. Өзүңөр жөнүндө жакшы бир маалыматтарды берип, келечегиңер жөнүндө айтып берсеңер. Мен Дурсуматова Жаркынай, азыркы музыкальный школаны бүтүп, жогорку чоң окуу жайга тапшырам дагы. Музыкалык карьерамды түзөм. Мен Төлөбаева Аймүрө, келечекте комуздан сабак берип, эжеке болуп иштегим келет. Мен Зиявидинова Яна, келечекте чоң дизайнер болгум келет. Мен Абдурахманова Айпери, врач болгум келет. Уланова Алина, мен келечекте Венера эжекеге окшоп өзүмдүн окуучуларыма сабак берип, жана мен Баткен облусуна таанылгым келет. Анткени Венера эжекейди башка артисттер башка жактан келгенде Венера эжекей менен жолу учурашып, аны таанышат, жана мен дагы ошолорго өзүмдү тааныткым келет. Мен Азамова Чолпонай, келечекте мен котормочу болгум келет. Бирок котормочу болсом дагы комуз ойногонумду калтырбаймын. Чоңойгонумда дагы ишке кошуп, комуз чертемин, өзүмдүн балдарыма да үйрөтө кетемин. Apa
Баракелде комузчулар, абдан сонун мыкты аткаруу болду. Өзүңүздөр байкагандай бул комузчулардын чындыгында комузу дагы сонун чабылган комуздар экен. Кыздарыбыз да абдан сонун эмгектерди жасап, бүгүн сиздерге маанайыңыздарды көтөрүп өздөрүнүн бар тапкан өнөрлөрүн көрсөтүштү. Мына ушул Баткен областык Кадымжай районунун Бүүзейнеп Умурзакова атындагы музыкалык мектептен келген биздин комузчулар жана комузчуларыбыздын жетекчиси Венера Абдуллаева эжекебиз болду. Убакыт деген зымыры кучкан куш экен, андыктан биздин убакыт аягына келип калды. Мен ушул бүгүнкү катышуучуларыбызга эркин микрофон бергим келет. Булардын ушул бизди көрүп отурган көрөрмандарга, ушундай өзүндөй болгон жаш жеткинчек окуучуларга өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып коюшса, Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Мени ушундай эрезеге жеткирген апама, атама жана бардык туугандарыма, досторума чоң салам. Досторума, одноклассниктериме, үй бүлөмө, туугандарыма салам жолдойм. Мен өз Кадамжай шаарыма, Пөлгөн айылыга ысык салам берем. Мен ата-энеме жана туугандарыма салам айтамын. Барына салам айтып, апама чоң ыраазычылык билдирем. Мен ушул музыкальный мектебине киргизип, ушундай жетишкендерге жеттим. Бардык Кыргызстанга салам айтам. Мен мени музыкалдык мектепке киргизген чоң энеме салам жолдойм. Менин энем башка өзүмдүн үйдөгүлөрдөн алар мен комуз чертсем жөн чертпе болду деп айтышат. Ал эми чоң энем мени кунт койбугат жана мен ага салам жолдойм. Ыраазычылык билдирем. Мени ушундай музыкалдык школага бергенине жана өзүмдүн эжекеме чоң рахмат мени ушундай ийгиликтерге жеткизгенине. Мен эң биринчи эле ата-энеме, классташтарыма салам жолдойм жана мен ушул даражага жеткизген Венера эжекейге тазим ыраазычылык билдирем. Мен ушул убакыттан пайдаланып сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай бизди ушундай конокко чакырып, ушул мен шакирттеримдин өнөрүн элге тартуулап сиздер чыгарып берип атасыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, мындан ары дагы чоң ийгиликтерди багындырып, чоң долбоорлорду алып барып көптөгөн ийгиликтерге жетиңиздер. Жана эмне дейм, кыргыз элим тынч болсун, аманчылыкта болсун. Дайыма ушундай жаркыраган күндө жана ушул Баткен элинде дайыма тынчтык болуп, эли жерибиз аман болсун демекчимин. Биздин мекен бакытка бай, шаңга бай, биздин мекен жарыкка бай, таңга бай. Кайда барсам музыканын күүлөрү кантип турам толкунданып ырдабай демекчи. Мына ушинтип биздин Баткен облусунун Кадымжай районунан келишкен комузчулар ансамблинин бүгүнкү сиздерге тартуулаган өнөрүнө күбө болдуңуздар. Дайыма кыргыз жергебизде ыр майрам тойлор боло берсин, тынчтык, береке, бейпилчилик болсун. Андыктан убакыт зымыры кучкан куш демекчи. Биз да бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келди. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.